Ата-эне бала ортосундагы шарттуу жоопкерчилик. Бул ата-эне менен баланын ортосундагы мамиледе ар бир тараптын өз милдетин, ролун жана жоопкерчилигин түшүнүп, аны аткаруусу. Бул түшүнүк психологияда үй бүлөлүк гармониянын маанилүү бөлүгү катары каралат. Андай ой пикир, парадокстор өтө көп. Ата-энелер сөз түрдө жанагындай балдарына милдет кылып, балдарына таңуулап, мен сени төрөдүм, мен сени ушул жарык дүйнөгө алып келдим, бактым, чоңойттум, эми сен мени багыш керексиң деп балага милдет кылып койгон учурлар өтө көп болот да. Ал өзү психологиялык көз караш менен караганда канчалык адамга таңуулаган сайын адамда кызыгуу басаң эмес төмөндөлөт да, басаңдалат. Таңуулабастан балдарын эркин өстүргөнгө аракет кылыш керек да, мүмкүн болушунчачы. Ошондо ата-эненин балдары дагы күйүмдүү болот. Себеби ал бала ата-эненин чыныгы меримин көрүп чоңойгон, меримин көрүп өскөн жана ата-энеге өзү ошол нерсени айтат го, бергиси келет, отдача кылгысы келет. Жана анын кайтарым байланышы ата-энекинин да күчтүү болушу мүмкүн. Кээде ата-энелер баланы биз сени бактык өстүрдүк деген жүйө менен катуу басым астында чоңойтушат. Мындай учурда бала эрезеге жеткиче ата-эне алдында чоң карыз сыяктуу сезим менен өсөт. Айрым ата-энелер үйдөгү жалгыз баладан үмүт артып, өзү толугу менен турмушту түшүнө элек балага убагында өздөрү жете албаган ар кандай кызыкчылыктарын артып коюшат. Мындай мамиле бала менен ата-эненин ортосундагы мамилени жакындатпайт. Тескерисинче баланын ата-эненин бүтпөгөн муктаждыктарынан чарчап, акырындап алыстоосуна себепчи болот. Ата-эне эмне кылыш керек? Ата-эне ага татыктуу билим бериш керек. Жараткандан кийин, себеби өзүңүз айттыңыз, бала жаралам деп ата-энени кыстаган жок. Ата-эне өзүнүн каалоосу менен баланы жарык дүйнөгө алып келип жатат. Ошол жарык дүйнөгө келген бала тандоо өзүндө болуш керек да. Анын өзүнүн көз карашы болуш керек, жана анын өзүнүн ыктыяры болуш керек. Бирок көпчүлүк учурда ата-эне антип андай баа бере бербейт да. Көбүнчө милдеттүү түрдө балага таңуулап калган учурлар өтө көп болот. Дагы эле айтып кетмекмин, таңуулаганда баланын кызыгуусун биз качырып коебуз. Тескерисинче бала ата-энеден кача турган болуп калат. Себеби канчалык таңуулап, сен милдеттүү түрдө мени караш керексиң деген сайын, балага канча милдет көбөйгөн сайын, балада кызыгуу дагы төмөндөйт, басаңдалат, жана баланын камкордугу дагы жанагындай жокко эсе болуп калат да. Баланы эркин коюп, балага айтыш керек. Мен сага береримди бердим. Колуман келген тарбияны меримди бердим. Эми калганы өзүңдүн колуңда. Жашооңду жакшы жашап кеткениң мен үчүн жардам деп койсоң, акылы бар бала аны өзү эле кылат. Кичине эле эмтип камкордугун көргөзгөн балага кайра мактоо. Балам, рахмат. Сен мени ушундай кылып камкор мамилеңди көргөзүп жатасың. Чоң рахмат деп балага кайра жана ыраазычылыгын билдирсең, баланын дагы ата-энеге болгон мерими болот да, ошол мерими кайра күчөп, бала ошол нерсени кайра аткаргысы келе баштайт. Ата-эне жана бала ортосундагы сыйлоо же кам көрүү маселелери манипуляция, басым көрсөтүү же мажбурлоо менен эмес, өз ара урматсый жана каалоонун аркасында ишке ашуусу керек. Ата-эне өз учурунда үй бүлө очогун куруп, бала күтүүнү ниет кылган соң баланы эрезеге жеткиче орто нормада тарбиялап, материалдык муктаждыктарын толуктап чоңойтууга милдеттүү. Ал эми бала ата-энесинин алдында инсандык эң жогорку парзын эстен чыгарбай ата-энеге кам көрүүнү унутпоосу керек.